Здравствуйте, меня зовут Максим Рогошко, и я являюсь сооснователем и генеральным директором компании «Оптиком». Мы занимаемся производством и продажей различной упаковки, расходных материалов, химии бытовой, в общем, всего того, во что упаковываются продукты питания в магазинах, а мы работаем со всеми сетями, которые плюс-минус известны на территории Российской Федерации. С ресторанами, кафе, барами, да и вообще всеми предприятиями, где едят. Вот, туда мы, собственно, эту упаковку и своим транспортом развозим. Компании уже более 20 лет. Как я сказал, именно я и являюсь ее основателем. У меня 7 детей, а Оптиком для меня полноценный 8-й ребенок. Я не то что люблю компанию, вот наш девиз «Думай о главном». А главное для нас – это люди. Главное для нас – наша команда. И если вы станете ее частью, ребята в видео покажут то, что мы делаем для своих людей, то, что мы делаем для своих сотрудников. И поверьте, это делается все искренне. Никто вас никогда не подведет и в обиду не даст. О всех преимуществах работы у нас расскажет Сергей, руководитель наших складских комплексов и наших производств в Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Самаре, в Сочи и в Краснодаре. Именно там везде нам люди и нужны. И, кстати, не только в Москве, но и в Подольске, и в Клину. Вот. Передаю слово Сергею, который в компании у нас также работает порядка, уже около 20 лет. Пришел просто обыкновенным рядовым сотрудником, но постепенно вырос до руководителя всеми складскими комплексами всех наших филиалов. Соответственно, он понимает и знает нужды каждого. И, в принципе, каждый сотрудник может обратиться как и ко мне, так и к Сереже. И мы стараемся все вопросы, реально все, очень оперативно решить. Здравствуйте, меня зовут Сергей. От себя хочу вот что сказать. Мы предлагаем стабильный заработок, оплата 2 раза в месяц, все через трудовой договор, все на карту. Плюс у нас бесплатная доставка сотрудников до работы, с работы, бесплатное питание сотрудников в ночную смену. Также у нас есть спортзал, есть соляная комната там под прайс здоровья, есть круглосуточное медсопровождение, если требуется нам какую-то таблетку выдать от головы. Скоро будет молельная комната, это важно. Когда у нас, праздники, мы все понимаем. Все от вас требуется только работать, вовремя ходить на работу, не прогуливать. Те, кто больше работает, то быстрее работает, больше получает, чем все остальные. Тем, кто очень хорошо работает, мы предоставляем месячные отпуска, отправляем домой, если нужно, в свою Киргизию. Потом вы возвращаетесь, у нас опять работаете. У нас все строго, но справедливо. Для тех, кто хорошо работает, мы тех любим, уважаем и способствуем ихнему карьерному росту. У нас очень много ребят из Киргизии, работают очень давно. Не прям много, хватает. И все как-то дружно. Не приветствуем грубость, не приветствуем, когда кричат люди друг на друга. Это сразу пресекаем и увольняем, вне зависимости от национальности. Все, никаких там агрессий, все это. И все, добро пожаловать в команду. На самом деле все максимально мирно и с любовью, и с огромным уважением. Надеюсь, до встречи. Пока. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан менин бир туугандарым, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Бүгүн биз Москвадан 30 км бери Нахабиноодон жумуш складын тартканы келип калдык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр кандай условиялар бар экендигини.
спорт залы бар экен, мисалы обедти бекер берет экен ошто иштегендерге, күндүз иштегендерге 50% арзандатуу менен тамак беришет экен, туздуу комнаталары бар экен, бардыгы бекер экен бир туугандарым. Жумуш 8 саат дейт, толук маалыматты ушул жерде иштеген, 10 жылда 15 жылда иштеген агаларыбыз бар экен. Ошолордон интервью алып сиздерге маалымат берелик. Толук маалыматты жеринен ошолор айтып беришсин. Биздин негизги эле ишибиз бир туугандар элге маалыматты так туура кылып чыгарып берүү. Анан иштеш, иштебестик башка кылуу ал адамдын ар бир адамдын өзүнүн жеке кызыкчылыгы, жеке ой пикири демекчи. Андыктан жанагы кечээ күнү жумуш ролик чыгарсак, жетелеп алып кетканда бир негатив сүйлөйт го, ошондой кылып комментарий жазышыпты да жанагы жергечи. Андай мындай эми каалоочулар иштейт бир туугандар. Ошол мурда кийин ушундай складтарда иштеп жүргөндөр болсо, ушул фирма боюнча билгендер болсо, өз ойлоруңуздарды жаза кетиңиздер, жүрүңүздөр. Кубат агабыз бул жерде 16 жылдан бери эмгектенет экен. Сөздү агабызга берелик. Бул агабыз мындай айтканда, алейкум ассалам, бригадир экен. Агабыздан акча, эч кандай акча жебейт, туугандарым. Карта акчаңар ошол картага түшөт, ошондон айтып коеюн. Бизде ошол бригадир дегенде эле ошол акча жейт, бул эмнеден уруп калат деген мысыл келип калат экен. Ассаламу алейкум, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр? Ооба, жакшы. Жумуш боюнча мындай толугураак маалыматты эми сиз жетелеп иштегендерден маалымат алып беребиз, менимче, Ооба. Эл менен амандашып канча жылдан бери иштейсиз? Аты жөнүңүз ким? Каяктан болосуз? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бул компанияда, Оптиком компаниясында 16 жылдан бери эмгектенебиз. Өзүбүз ноокаттан болобуз. Ушул компанияда 16 жылдан бери иштейбиз. Бул компания өзү кичине мезгилинде келген, азыр ушундай чоң болуп уже филиалдары ачылып, ушул жерде көптөн бери жумуш кылып атабыз азыр. Россияда бир нече областтарда филиалы бар экен. Ооба, Россияда Нижний Новгородто, Самара, Сочиде, азыр жакында эле Краснодар шаарында ачылды. Учурда канча кыргыз ушул жерде эмгектенет? Азыр учурда 100гө жакын кыргыз бала иштейт, общий. Аялдар дагы иштейт. Аялдар иштейт, кыздар иштейт. Кыздар отдельный жеңил иштер бар кыздарга, алар деле келсе болот. Раздевалкадан өзүнчө, ажаткана душка чейин өзүнчө экен алардыкы. Ооба, Эркектерге өзүнчө эмиш. Бардыгы отдельно, аялдардык отдельный раздевалка, бардык условиялары бар, душ, бар жогу бар. Анан жакында намазканадагы ачып беребиз деди, чоңуңар азыр сүйлөшүп. Ооба, ошондой Кубандырып. Ооба, ушу бир айдын ичинде ачабыз дешип атат. Баягы күнү списокти бергенбиз, канча бала намаз окуйт. Ошол бир чоң комната даярданып атат азыр. Кудай кааласа, ушу бир айдын ичинде ачылып калат. Аба жакшы. Бул жерде инибиз дагы бар экен. 2 жылдан бери эмгектенем дейт. Кандайсың? Иштериң жакшыбы? Жакшы. Аты жөнүң, каяктан болосуз? Абдынов Эдилбек, Ош областынын Куршап районунан болом. Өзгөн районунан болом, Куршап айылы. Мен бул жумушта иштегениме 2 жыл 10 ай болду. Ушу 2 жыл 10 айдан бери иштеп келем. Айлык, как положено, всегда вовремя. Периодически кичине задержка дегенде эле андай жок. Иногда премия отмена болуп аткан башындачы. Азыр эми ал жөнүндө вообще сөздөр кетпей калды. Азыр айлык бар нерсе убактан чөт. Эң жакшы нерсеси берди, условиясы эмне? Тамак аш. Эмне дегенде биздин жаштар бар го, именно жаштардын көбү эми тамак кылбайт да. Алар өздөрү келип ушул жерде тамакты алып жайып, анан өзү менен дагы чогуу алып кетсе дагы боло берет. Лимитный условия канча? 1000 рубльга чейин алып жесе болот, ошонун ичинен дагы 60% скидка. Тамак аштын барыначы. Анан плюс жерлери дагы эмне, саат переработка, алда по желанию. Анан основной эң жакшы жери бу жерде график сменный бар. 3 график смен. Эртең менен, вечерний смен, ночной смен. Эми биздин кыргыз көптөрүбүз эле ночтой иштешет, денде иштеген эл аз. Анан эң жакшы жери денде иштесеңер деле жакшы эле айлык тапсаңар болот. Айлык средний турушу ошо айтылышы боюнча 80ден 100гө чейин. Сен көп алганда канчага чейин алдың? Эң көп алганым 130 болду. 130 болду. 130 болду. Бул средний алганда канчага чейин аласың эми мындай? Средний 80. 80. Средний 80. Кандай графикте иштейсиң? 5-2 графикте иштейм. Канча саат? 8 саат. Күнүгө 8 саат, 5-2 80 миң бар. 80 миң бар. Залга кире атасыңбы? Залдагы бар экен. Нет, мерде залга кирбейм, өзүмдүн аякта залым бар, ошол жакта жазылып алгам, ошол жака барам. Ишиңе ийгилик. Квартира барбы негизи могу жакын арада семейный келем дегендер болуп калат. Жеке балдар, кыздар келем десе. Ооба, квартира снимать этсе болот. Ушу биздин жакын арада Нахабина деген жер бар. Ал жерден биздин эле кыргыздар көп, чогулуштар көп, ал жерде продукты срокто алып келишет. Анан ошол жерде эле бирки кыргыздардын уже көптөмө жашагандар бар да. Анан ошолор да өздөрү квартира беришет. Сатып алгандар да көп аяктан квартиранычы. Аябай жакшы, ишиңе ийгилик. Тынч бол. Бул жерде эжекебиз дагы бар экен, көп жылдан бери эмгектенип келет. Саламатсызбы эжеке? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жумуш боюнча, абдаталар боюнча айтып бересиң. Биздин жумуш Оптиком, ушу складда иштейбиз. Бизге жумушчулар керек, ушу өзүбүздүн кыргыздар болсун деп тилек кылабыз. Ушу 6 жылдан бери иштейм ошол жерде. Начальствобуз жакшы, баардыгын
зарплаталар 100дөн ашат, 5 иштейбиз, официальный, опускнойбуз бар, больничный бар, любой кыйынчылыкта жардам беришет, мындай настя здесь жок, жатакана деле бар. Ушмал тамагы бар, келсеңиздер болот, ушул өзүндүкүлөр болсун деп өзүндүкүлөргө айтып атабыз. Ошол. Жатаканасы боюнча айтып бериңчи. Жатаканасы бар, складдын жанында общежит бар, ал жерде жатса болот, сүйлөшсө болот. Жатакана деле почти бар. Жатакана деле почти бар. Анан официальный трудоустройство, ошол жерден азыр официальный иштеген болсок, уже пенсияга чыга турган болдук, ошол жагы плюс. Анан зарплатадан эч кандай проблема жок. 5 иштейбиз, 8 саат иштейбиз, 120 миң, 130 миң балдар, 150 чейин жеткен зарплата алган балдар бар. Жумуш жылуу жерде экен, жамгыр тийбейт. Жок, скалат ушуртуп жүрөбүз, жеңил желпи. Ынтымактыкта иштейт экенсиздер. Ооба, Кофе аппаратка чейин бекер экен. Бар жогубуз бекер. Жүрүңүз анда кенен дагы бул жактан тааныштыралы. Каякта кайсы мекендешибизден интервью алабыз? Отгрузкага барайлыңбы? Жүктөгөн балдар бар. Ушуларга складты бир айланып кетпейлиңби же кандай? Жүрүң. Бул негизи айлык кандай болуп эсептелинет? Штучной жанагы кыласыздарбы? Мисалы бир нерсе тергенине карап, окладты эмне болгон кандай зарплата? Окладный части бар, 65 миң рубль. Анан калганы уже сдельный зарплата болот. Ар бир штучный мына бир товарга отдельно төлөнөт. Весиге төлөнөт и объемуга төлөнөт. 3 неме позициясы бар. Примерно бир нерсе, мисалы бир мукабы эмне? Типа мындай нерсени алдым мен, ушу топтоп атам да. Ошо канча төлөнөт мындай бир нерсе? Коробкабы. 3 рубль бир позицияга төлөнөт. Грубо говоря, бир коробка алдыңыз. Примерно көргөзүп бериң. 3 рубль. Кичине позиция болсо да ошондой эле 3 рубль. 3 рубльден төлөнөт ар бириге 3 рубльдан төлөнөт. Жакшы экен бой. Анан весиге төлөнөт, анан объемго төлөнөт. Ошо эми средний айлык 80-90 миң чыгат. 100% элечи. Анан бул жакшы иштегендер ошо 120, 130 алышат да среднийчи. Эми средний айлык мына колго тиери налогдон тышкары 80-90 миң. Бардыгы официалдуу экен. Бардыгы официальный түрдө. Карта, карта, ала-була полный кетет. Полный ошондой. Медкинишкасы. Медкинишка бардык немелери менен ошондой. Анан дагы бир нерсесин айтып коеюн. Эгер жол полдо мындай полицияга түшүп калсаңыздар, бизде служба безопасности бар, юридический отдел бар. Ошолорго 24 саат чалсаңыздар боло берет. Номерлери берилет. Алло дейсиң? Ооба, алло кой бербей атат, полицияда кармап турат десеңиз, ошол служба безопасности ошо отделга чыгат. Эми ол атат, бул бала бизде официальный иштейт, эмне кандай кармап атасыңар деп 24 саат ичинде жардам берет. Эгер неме болсо ошо юристтер деле барып туруп, ошо отделенияга барып, полный документтер менен барып туруп, любой момент жардам беришет. Приемка бул жак. Бул жакта отгрузка, машиналар жүктөлөт биздечи. Азыр бул жака барабызбы, кайга барабыз? Бул жакта да балдар иштешип атат. Бул Норузбек агабыз бул жумушка киргенине 3 эле күн болуптур. Жумуш оору экен, кыйын экен, жеңил экен. Ошо боюнча айтып бериң. Иш жеңил экен, жакшы экен, условиялар бардыгы бар экен. Ишкана жакшы экен. Башка иштерге караганда салыштырмалуу жакшы экен. Буга чейин каякта иштедиңиз эле сиз? Буга чейин дагы маңнайда складта иштегем, анан дагы МСда иштегем, бирок башка иштерден караганда бул жак условиясы жакшы экен. Обедти бекер берет экен. Шарттар бүт бар экен, чай иче турган жери ал жак. Күнүнө канчадан айландырдасыз эми сиз? Эми кирдиңиз? Эми күнүнө санап көрбөдүм. Жигиттер айтат, эми 80-90дан ары болот атат. Ооба. Жакшы. Ишиңизге келек, тынч болуңуз. Эжекебиз дагы эжекелерибиз бар экен, алар сүйлөгөндөн баштарсызбы? Уборкада иштешет экен. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Саламатчылык. Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр жакшы. Канча жылдан бери иштейсиз? 1 жылдай болоюн деп калды мен иштегениме. Жумуш кандай? Жеңилби, оорубу? Жумуш орточо жакшы, өтө оор эмес, өтө жакшы эмес. Канча саат иштейсиз? Канча зарплата аласыз эже? 2 иштейм. 2 иштейсиз. 60 миң зарплата алабыз. 8 саат иштейсиз? 12 саат. Сиздики 12 саат. 2 күн иштейбиз, 2 күн дем алыш. Жакшы экен. 2 через 2 да. Канча аял иштейт эми уборкада азыр? Общий 9 штат бар. Азыр эми азыркы иштеп аткандарыбыз декреттегилери бар. Чыгып общий 9 адамда азыркы. Ишиңизге ийгилик эжеке, тынч болуңуз. Кандай эмесе жанатан бери элди кулагын кызытып койдук окшойт. Кофе аппарат, жанагы спорт зал, медик, ашканалар боюнча көргөзүп бериң ана. Ооба. Жүрүп ашканасынан сиздерге маалымат берелик. Бул жер чаккан раздача экен. Түрдүү тамактар бар экен. Бул жерден тандап алып жегенге мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жер касса, суу сундуктары бар демекчи.
Бул жерде кулерлер, кофе аппараттар, жада калса мороженыйга чейин алып келип коюптур. Бул жерде чай ичип отурган биздин мекендештерден кыскача маек алалык. Тамактары боюнча дагы башка суроолор дагы бар. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Тамагыңыздар дамдуу болсун. Иш кандай болуп атат? Канча жылдан бери иштейсиздер? Тамактарынын даамы кандай? Мына сизге суроо берейин. Бул жерден мен быйыл ноябрда 9 жыл болот, кудай калса. 9 жыл. 9 жыл. 9 жылдан бери иштейм. Бу жерде алды бир 15 жылдан бери, 16 жылдан бери иштеген адамдар бар. Сиз тааныган? Мен тааныгандардан. Например, алсак эле бул аке эң биринчи келген, бул даже 17-16 жыл болуп атат. Кубаб аке. Ата калган баары жакшы, питаниялары жакшы, ичмал тамак берет. Калган бардык нерсеси жакшы. Жакшы. Сиз дагы бир эки сүйлөп бериң, каяктан болосуз, канча жылдан бери иштейсиз, тамагы кандай, даамдуу, жагабы? Майли судан болом, 11 жыл болуп калды иштегениме. 11 жыл. 11 жыл. Ондуктар экен да бул жерде? Бизде жаштар деле бар. Биз экөөбүз кечеме көптөн бери иштейбиз да. Тамагы жакшы, жесе болот нормально эле. Жарымдан көбүн төлөп берет компания тамактынчы. Биз тоймуз, сиз жарымын эле төлөп жей бересиз? Жарым эле эмес, бир 3төн 1-ин эле төлөп коем да, калганын компания төлөп берет. Ношто иштегендерге тамакты бекер дейт, ошол чынбы? Ношто иштегендерге алар көбүрөөк эмеси. Эмес, суммасы көбүрөөк да, почти полный эле төлөп берет компания. Денде кичине биз төлөп калабыз айлыктан. Аябай жакшы, ишиңизге ийгилик. Бул жерде дагы самса, нандарды дагы коюп жеп отуруптур. Мына ассаламу алейкум. Сизби? Алейкум ассалам. Бул жактан алдыңызбы? Жок, биз сабой алып келебиз өзүбүзчө. Сабой алып келип Бүгүн кичине мындай болот. Мен өзүм тааныштырып кетейин. Жалал Абад облусу Токтогул шаарынан болом. Атым Данияр. Камера. Анан Канча жылдан бери иштейсиз? 2 ай болот, 1 жыл болгону. Жакшы жумуш. Жумуш жакшы, Кудайга шүгүр. Канча кыргыз иштейт сиздин оюңуз боюнча бул жерде? Бу жерде бир 40тан деле ашык го дейм. Көп эле кыргыз, 50дей кыргыз иштейт го дейм. Ишиңизге ийгилик. Канча айлык алдыңыз? Эң көп алганыңызда сиз? Эң Сыр көп болсо. Сыр болсо бир 120дан ашып калат. Ал эң Эки кандай ал? Жок, эки. График. Ал подработка менен да. Бул жерде ким канча иштесе ошончо табат да. Андан болсо өзүнүн аракетине жараша. Ишиңизге ийгилик. Сенчиним, ассаламу алейкум. Иштер жакшы? Телевизор көрүп чай ичет экенсиң бул жерде? Телевизор бар экен, караңыздар. Бул жерден деген телевизордон бул жана туулган күнү болгондор, объявление болгон, оптикомго эмне жаңылык нерселер кирди, ошолардын баардыгын көрсөтөт бул жактан. Кимдин туулган күнү болсо, ошонун эмеси чыгат. Анан туулган күнү кимге чыккан болсо, барып отдел кадрдан подарок алса болот. Подаркадан аласыңар? İşte подаркалар да бар. Подаркалардан рюкзактарды алса болот, толстовкаларды алса болот, ар кандай. Канча жылдан бери иштейсиң, канча айлык аласың, примерно каяктан болосуң? Мен иштегениме 1 жыл болот. Майда 1 жыл болду. Өзүм 25 жаштамын, Жалал Абад облусунан болом. Атым Бакыт. Ишиңе ийгилик. Мына ушундай экен. Биздин мекендештер ушул жерде чай ичип отурушат экен. Мороженоолорун айттым. Бул жагында дагы столовый бар экен. Бул жактан дагы кенен отуруп чай ичсеңиздер болот экен. Бир экөө сүйлөп бересиз болбу? Тамактар боюнча, иш боюнча негизи эле. Иш боюнча биз кудай кааласа мына 2 ай болуп атат киргенибизге. Каяктан болосуз өзүңүз? Мен Жалал Абадтан, Барпыдан болом. Барпы айыл өкмөтүнөн, Төбөй айылынан болом. 2 ай болуп атат, мына кудай кааласа 2-3 күндө 2 ай болот. Айлыктары жакшы, шарттары өтө жакшы. Көрүп атасыздар өзүңүздөр деле. Айлык убагында берилет. Иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Аябай жакшы экен. Сиз өзүңүз собойго алып келет экенсиз. Бул жерде намаз окуганга шарт негизи барбы? Бар, намаз окутат, дара, душ, бүт бардыгы бар. Намаз окутабыз иншалла. Бүгүн собой алып келем. Кээ күндө ушерден ичебиз. Тамактар да кардан 260 сом. Комплексный обед, мына байка алган 260 сом ушу тамак. Ишиңизге ийгилик, аба. Тынч болуңуз. Ар дайым. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Чоң-чоң ийгиликтер жарат, мында чоң тасмалар жараткыла. Тынч болуңуз. Мына ушундай бир туугандар. Мына ушул жерде биздикилер чай ичип отуруп, кенен эс алып отурушат абетте. Бул жерде өзүнүн медиги бар экен, мына ооруп калса карайбы кандай болот? Бул жерде ооруп калсаңыз, башыңыз ооруса или давлениеңиз көтөрүлүп кетсе, любой время келип туруп кайрылсаңыздар. Бесплатно будет все? Конечно, все бесплатно. Бизде фирмада бак жок, бекер.
Любой время башыңыз ауырса или давлениеңіз көтеріліп кетсе или дағы бір нәрсе болса, любой момент келсеңіз, сізді полный қарап давлениеңізді тексеріп, егер үйге кете тұрған болса, справка жазып береді, можно үйге кете бересіз да, егер. Аябай жакшы экен анда. Өзгөчөлөр кофе аппараттарда кофелер бар экен. Bunun бардығы бекер дейт. Бардығы бекер, қаласаңыз кофе içсеңіз болады, қаласаңыз чай қылып içсеңіз болады. Өзіңіз немеңізге қарап, неме қылып іше бересіздер да. Бұл шындап бекер бе? Шындап бекер. Өзіңнен шок болдым. Жоқ, қалағанда келіп тұрып, перекур уақытта келесіңер. Кофе içесің, қаласаң чай içесің, ошол собой алып келсеңер, холодильниктер тұрады, шетке қойып қоясыңар, обед малда алып барып, ошол өзіңермен неме қылып. Капучино, бардығы бар. Бардық карамель. Бекер кофелер қысқасы. Здесь какое обучение комната будет? Здесь обучение у нас по охране труда, в том числе оказанию первой медицинской помощи. В этом кабинете каждый сотрудник, который приходит к нам на предприятие, обучается безопасным методам и приемам выполнения работ. В том числе мы проводим 2-часовой курс по реанимации. То есть мы обучаем, как проводить сердечно-легочную реанимацию, либо как действовать работникам в случае получения каких-либо травм. То есть у нас есть тут разные симуляторы, да, то есть накладки, как делать шину, как это все правильно оказывать. В том числе они нам сдают экзамены. Очень хорошо. Мына ушул жагына чейин караштырып тур караңыздар. Биринчи жардамды көргөзгөндү полный бар жогун үйрөтөбүз дейт. Караңыздар, экзамен кылып өздөрүнөн алышат экен аны. Аябай жакшы, очень хорошо. Комнатасы дагы бир таң калтыруучу туздуу комната экен. Бул эмне үчүн? Бул адамдардын ден соолугу үчүн, складта баягы чаң болот, ардеке болот. Мисалы, иштен кийин же перекурда запись менен келесиңер, запись менен жазыласыңар, келип туруп, ошо 10 минут, 15 минут отуруп кетсе, организм үчүн жакшы экен да, складта иштегендергечи. Ошон үчүн ушундай солевой комната ачып коюшту жакында элечи. Полный шартты карап беречи да. Бардык шарттар бар. Бул жерде бир учурда 4 адам отуруп, кеңири сүйлөшүп, ушундай эс алып отурса болот экен мына айтканда. Перекурда келип туруп, запись менен келип туруп, отуруп кетсе болот ушул жердечи, солевой комнатада. Айтылгандай эле спорт залы, мына туугандар караңыздар, тренажерный зал. Ушул жерден машык салыңыздардан болот экен, таштар бар экен көтөргөнгө, күзгүлөр турат бул жакта караңыздар. Бул дагы бекерби? Жок, бекер бул жерде, солевой комнатада бекер, бул спорт залдагы бекер. Каласа, ишке чейин 2 саат алдын келип, өз үчүн тренировка кылып, анан ишке кирип кетсе болот. Же иштен кийин калып ичине. Ушул жерде тренировка. Душтар дагы барбы? Душтар дагы бар, бул жакта душтар бар. Кол жууа турган бар. Туалеттери, башкасы. Бул душ окшойт, душ бул жакта экен. Бул жакта душтар бар экен бир. Бул жакта душтар бар. 3 адамдык душ бар экен бул жакта. 3 адамдык душ бар. Бул жакта жүгүрүүчү жана аппараттардан кыргызып коелук жүрүң. Кулер бар экен, тараза бар экен мына. Кондиционер бар экен мына. Кондиционер бар. Ар тренажер түрлөрү бар да. Шарт келтирип коюп турбу чындыгында? Шарттары жакшы. Бул агабыз дагы көп жылдардан бери ушул склад негизделгенден бери иштеп келет экен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жок шүгүр. Чарчабай иштеп атасызбы? Иштеп атабыз. Канча жылдан бери иштейсиз? Канча айлык аласыз? Жумуш боюнча, условиялар боюнча, жалпы эле ушул жерде иштеген кыргыздар боюнча сиз айтып бериңиз. Ассаламу алейкум, кыргыз бир туугандар, кандайсыңар? Мына компания Opticom bundan bir 22 жыл десем адашпасам керек, даже 24 жылдай болуп калды да. Ошону мен иштегениме быйыл 16 жылга кетип атат. 15 жыл уже явно болду. Ошо 15 жылдан бери иштеп атам. Мен да биринчи иштегенде ушинтип грузчик комплектовщик болуп иштегем. Ошондон баштагам. Бул иш башында Москвада болчу. Бригадиран болуп иштепсиз сиз көп жылдар, Анан 2010 жылы бул жака көчүп келдик. Типа элитный склад деп эсептелет экен. Бирок ага жете элекпиз, эми болуп атат, эми болуп келатат да. Класс Б деп коет буну, Б класс. Жакшы, бирок бир айда 2 жолу зарплата алабыз. Айлыкта эч качан задержка болгон эмес, даже мировой жана кризистин убагында, пандемияда 100% иштеп аттык. Айлыктар жакшы, Кудайга шүгүр. Эми бул жерде мындай да, например, мен грузчик болсом, образно айтып берейин.
грузчик болсом 60 миң мен акылатым болсо, нар жагы ал адамдын өзүнүн мотивация деп коет. Ар бир колунда терминалы болот, ошо терминал менен ар бир Т деп жаңы сканерлер менен иштешет дагы, ар бир мындай пик этип урган пики акчалай турат. Анан кубуна төлөнөт, килограммына төлөнөт, и объемго төлөнөт. Примерно ушул жерде иштеп жүргөн биздикилер канча сомдон канча сомго чейин алып жатат учурда? Учурда менмин деген грузчиктер бар, алар 100дөн наржан алат, 110, 115 миң, 120 миңге чейин жеткизгендер бар. 5-2-8 саат. 5-2-8 саат. 8 сааттан өткөндөн кийин подработка эсептелинет, саатына 360-тан 350ден тура келип калат. Ошо кладовщиктер бар, алардыкы дагы ушундай. Например, кладовщиктердин оклаты 65 миң болсо, нар жагы жана мотивацияда өзүнүн кызыкчылыгы үчүн канчалык көп иштеп, канчалык эме кылсаң, ошонун баары төлөнөт. 2 күн иштейсиңби, 5 күн иштейсиңби, бүттүгү төлөнөт да, жагы ишке чыкпай калдың же болбосо ал бул деген нерсе жок. Больничныйда болсоң ал төлөнөт, оплачиваемый отпуска бар. Бир жылда 2 жолу, 2 жумадан 14 күндөн 2 жолу эс алсаң болот. Ал дагы өз убагында сен эртең отпускага чыга турган болсоң, бүгүн уже отпускный картаңа түшөт же мындай колуңа аласың да ынактай. Аябай жакшы. Бул жанагы чоңдор менен сүйлөшкөндөн айтты. Биздикилер аябай көп бул жерде эмгектенип, үйлөнгөндө барып, эсе алып кайра келип, ошондой кылып иштеп жүргөндөр аябай көп дейт. Семейный келем дегендерге квартира табыш оңой элеби могу жактардан? Мисал үчүн мен өзүм да семейный, балам дагы ушул жерде үйлөнгөн, ал дагы семейный квартира снимать этсе болот. Оңой эле. Анан ишкананын өзүнүн жатаканасы бар. Жатакана жанагы көпчүлүк болот да ал жердечи. Биздин кыргыздар жок экен кыскасы жатаканада. Себеби кенен жашап үйрөнүп калганбыз да. Атак эгер мындай экономичный эме кылам десе, бүт нерсе ушул жерде, ушу территориянын ичинде. Ушул территориянын ичинде 5 склад бар да. 5-чи склад, но азыр биз турган 3-чү склад ушу экөө Оптиком компаниясына карайт, андан кийин Тушина пиво деп коет. Ошо калгандары арендаторлор алып иштеткен немелер да. Аябай жакшы. Негизи бул жерде биздикилер көп экен, чындыгында бирок аябай ынтымактуу экенсиздер да. Ал сизде аксакал деп көп сыйлашат экен. Ал ушул бизди көрүп жаткан Москвадагыларга, аксакал катары иштеп жүргөндөргө кыскача бир акыркы сөз сүйлөп койсоңуз болот. Жигиттер иштейм дегендин баары адам баласынын өзүнөн зависит этет да. Ушул жерде мына мен 15 жылда отамбы. Көптөгөн балдар келип иштеп кетишти. Асты үйлөрүн оңдоп салып, машина тээп кеткендер болду да. Анан ынтымакчылык боюнча бири-бирибизди всегда колдойбуз. Жакшылыктарда, жамандыктарда болсо, кээ бирөөлөр эметип калса, жардам сурап калса, жанагындай кайрымдуулуктарда. Ошондой өзүбүздүн группаларыбыз бар. Ушу ишканада группада 103 баланын эмеси бар, тизмеси. Ошол всегда колдон келишинче жардам кылабыз. Жакшы, ишиңиз ийгилик, тинч болуңуз. Эгер ушул видеодон көрүп келгендер болсо, поддержка кыласыздар, а? Сөзсүз. Тинч болуңуз. Бул зонада кыздар иштеп дедиңиз, ношто, а? Ооба, бул зонада кыздар иштейт. Бул жерде основной жеңил товарлар, канцелярия, мына жеңил көрсөңүздөр деле болот. Тележкалар бар, мына супермаркеттегидей, ошолорго салып чогулушат биздин кыздарыбыз. Муну штугуна деле ошол 3 рубльден төлөйбү? Кандай? Ошондой эле штугага төлөнөт, ар бир позицияга төлөнөт. Кыздардыкы деле условия ошондой, балдардыкындай эле. Кыздар деле келип иштесе болот. Москвадан бери дагы бекер автобустар бар деп калды, ушул боюнча айтып берсеңиз. Москвада метро Октябрьский поледен бекер автобус алып келет складка. Жумушка алып келет. Жумуштан алып кетет. Метрого барып коет. Метрого барып коет, метронун алдынан алып кетет. Аябай жакшы. Биз азыр бир жагына жанагы агам экөөңөр номериңерди коюп койдук. Бул жагына нерде отурган руководителдер номерин коюп койдук, орустарда. Кимге каласа жазып чалса болор эт. Көп учурда жанагы чалганда бирөө менен 2 мүнөт сүйлөшүп калса, мынактан чалган бир 10 адам булар аферист экен, алдайт экен, чалса албайт экен деп жана. Жок, любой время чалса болор, түнүп чалса болбойт, 10го чейин чала бергиле. Смело чалса боло берет. Ишиңиздерге ийгилик мекендештерим, ар дайым биримдикте, ынтымакта жүрө берелик. Биз ошол колдон келишинче толук бир маалыматты жеринен алып берүүгө аракет кылдык. Иштегендерден интервью кылып сурап бердик мекендештерим. Ар дайым биримдикте ынтымакта жүрө берелик. Биздин Кыргызбай YouTube каналы мекендештердин ийгиликтерин, анан жардам видеолорун байым-бай чыгарып берүүгө ар дайым аракет кылабыз. Андыктан канал катталыңыздар. Мурда иштеп жүргөн болсо, ушул фирманы билген болсо, өз ойлоруңузду жаза кетиңиздер. Көрүшкөнчө анда ассалому алейкум. Келгендер болсо, өзүңүздөр поддержка кылып, жардам берип, жол жобосун үйрөтөсүздөр.
тынч болуңуз анда, рахмат сизге. Рахмат келиңиз деген үчүн.